Kanalga катталып коңгуроочону басып ар бир чыгарылган материалды көрүп туруңуз жана маалыматты бөлүшкөндү унутпаңыз. Өкмөттүн Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Балбак Төлөбаев өзүнүн Facebook баракчасынан төмөнкү пикирин билдирди. Калайык, элди кыдырып бүтүп калдым. Тоң району калды. Буюрса жакында баарыңарга пландарды айтам. Ага чейин кызыктар көп, тамаша да көп. Шайлоо убадалары космос. 380 шайлоочу бар. Айылга бир кандидат комбайн алып берем дептир. Баасы 7 миллион сом. Эсептесем ар бир шайлоочу 18.421 сом болот экен. Бул бери жак эле. ФАП, бала бакча, мектеп, ойгойчу салып берем дегендерчи. Бир бала бакча бери дегенде эле 31 миллион сом. Кудайды карагыла. Бул алдоо, алданбагыла. Мунун баарын өкмөт гана сала алат. Калайык, сот тармак экономика, жол буга өкмөттүн гана күчү жетет. Ишенбегиле, 1 километр асфальт жол 5 миллион сомдун айланасы. Бул да ички жолдор. Жолду такыр эч ким сала албайт, өкмөттөн башка. Анан мени шайлабасаң Кыргызстан жоголот, бүтөт дегенде жакаңны кармайсың да. Так что ушундай, чыдабай кеттим, кечиргиле деген ал өз сөзүндө. Максым медиа каналы. Маанилүү маалыматтар биздин каналда.